Мына гимназиялар боюнча айтып кетким келет. Республика боюнча эң жакшы окуткан билим берүү окуу жайлары бул гимназияларда. Бизде эле баягы биздин райондо жакшы окуган балдар мисалы гимназияга барып, ошол эле гимназиядан жыл сайын 98% жогорку окуу жайга өтүп, мед академияларга ошол гимназиядан өтөт эле, чет жака университеттерге ошолор барат эле да. Ушуну жоюп салдыңыздар да. Ушу кандай болуп атат азыр? Biz жойгон жокпуз. Мыйзам кабыл алынды да. Мыйзамда гимназия, лицей деген түшүнүк жок. Анан биз аны азыр сактап калуунун аракетин биз толугу менен ийгиликтүү бүт гимназияларды анализдеп, өкмөттүн токтому менен кайрадан 12 жылдыктын алкагында биз мыктыларын алып калабыз. Гимназияларды негизи жалпысын эле мен сунуш киргиземин. Кунузбек Кошалиевич чечимге киргизип койсок, ушу гимназияларды алып калганга чечимге киргизип койсок, анткени негизи эле мектептерде билим берүү сапаты жакшы эмес да. Гимназия бул үлгү катарында жана ошо лицейлерди алып калуу боюнча чечим кабыл алып койсок, доктор Шашев министр өзү да буга макул экен. Ошол себептен биз дагы тиешелүү чараларды көрүп берсек. Ошол мен билемин, ушул Баткенде бир гимназия бар. Ошодон көпчүлүк окуучулар, мисалы мед академияга ошол гимназия мектебинен гана өтөт да. Анан республикалык олимпиадаларда эң алдыңкы орунду алган ошолор, ошол жерде жатаканасы менен, шарты менен азыр аны даяр мындай нерсени жоюп салып, кайра буларды артка тартып коюп атабыз. Ошол себептен мен сунуш киргизем ушу гимназияларды алып калуу боюнча.